Сүйүктүү окуучуларым, чын жүрөктөн сүйүнүп, саламдашып алалы кыргыз тилин сыйлаган сагындым силердей балдарды. Балдар, кыргыз тилине керектүү окуу куралдарын алып койдуңарбы? Келгиле анда аралыктан окутуу сабагын баштайлы. Сабак баштаардын алдында таранчы деген ырды угуп, бир жылмайып алалы. Суга келип таранчу, суулап чачын таранчу, кичинекей көлмөнү көзгө кылып каранчум, чырт 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 чыртылдаган таранчым, тара 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 таранчым, тара 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 таранчым, кичинекей көлмөнү көзгө кылып каранчум. Карга муну билиптир, карт этип күлүптүр, таранчыны шылдыңдап, таз болот деп жүрүптүр. Как, какылдак, карга какылдак, кара 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 какылдак, кара 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 какылдак, таранчыны шылдыңдап, таз болот деп жүрүптүр. Балдар, силер бир себептер менен сабакка келбей калдыңар дейли. Анын себебин түшүндүрүү үчүн эже агайыңарга эмне алып келип берет элеңер? Келгиле анда, ошолор жөнүндө маалымат алалы. Биздин бүгүнкү жаңы темабыз иш кагаздары. Сабактын максаттары. Иш кагаздарын түрлөрү менен таанышасыңар. Алардын мааниси, жазылышы жөнүндө маалымат аласыңар. Берилген көнүгүүлөрдү чыгармачылык менен иштейсиңер. Мында силердин кабыл алууңар, эске сактооңор, ой жүгүртүүңөр, кыялданууңар калыптанат. Ошондой эле адептүүлүккө, бири-бириңерге жардамдашууга, иш кагаздарын күнүмдүк турмушта колдонууга, таза, тыккан, сулуу жазууга тарбияланасыңар. Күндөлүк турмуштагы ар кандай кырдаалдарда оюбузду так жазып билдирүү үчүн атайын иш кагаздарын колдонобуз. Алардын көптөгөн түрлөрү бар. Мисалы, чакыруу, кулактандыруу, арыз, ишеним кат, мүнөздөмө, өмүр баян, түшүнүк кат. Алар атайын эрежеге салынып, так жана кыска жазылат. Келгиле эмесе, иш кагаздары жөнүндөгү көнүгүүлөрдү аткаралы. Биринчи көнүгүү: суроолорго жооп бергиле. Биринчи суроосу: иш кагаздарын каалагандай эркин формада жаза берсек болобу? Туура ойлоносуңар. Болбойт. Алар атайын эрежеге салынып, так жана кыска жазылат. Экинчи суроосу: иш кагаздары эмне үчүн керек? Ооба, ар кандай кырдаалдарда оюбузду так жазып билдирүү үчүн керек. Үчүнчү суроосу: азыр силерге кандай иш кагаздарын жазганга үйрөнүшүңөр керек деп ойлойсуңар? Силер да ушул иш кагаздарын үйрөнөбүз деп ойлодуңарбы? Анда азаматсыңар. Төртүнчү суроосу: ал эми чоңоюп иштегендечи? Ооба, чоңоюп иштегенде да иш кагаздарынын ушул жана башка түрлөрү менен таанышасыңар. Экинчи көнүгүү деп дептерибизге жазып алалы. Балдар, жазуу иши башталды. Экинчи көнүгүү: сүрөттөр боюнча аңгемелерди уланткыла дептери. Биринчи сүрөт: мен сүйүктүү кесибиме ээ болдум. Мен төмөндөгүдөй аңгемени уланттым. Коңкою отургула. Мен сүйүктүү кесибиме ээ болдум. Менин сүйүктүү кесибим мугалим. Мен мугалим болуп, балдарды окутканды жакшы көрөм. Ошондуктан ушул кесипти тандадым. Балдарга билим берүү үчүн жакшы окудум. Эми экинчи сүрөткө көңүл буралы. Мен төмөндөгүдөй аңгеме курдум. Мени менен чогуу окугула. Лайыктуу жумуш таптым. Жумуш тапканыма сүйүндүм. Мен өз мекениме, үй-бүлөмө пайда келтиргим келет. Жумушка кирүү үчүн иш кагаздарын толтурдум. Үчүнчү сүрөткө көңүлүбүздү бурабыз. Иш кагаздарын кантип толтурам? Мени менен чогуу окугула. Иш кагаздарын кантип толтурам? Менде ушундай суроо пайда болду. Мектептен алган билимимди эске түшүрдүм. Кошумча жардам да керек болду. Мага бир үлгү беришти. Мен үлгү боюнча тез эле толтурдум. Балдар, чарчадыңарбы? Келгиле бир аз эс алып алалы. Ал үчүн ордубуздан туруп,
даярданып туралы дагы төмөнкү көнүгүүлөрдү чогуу кайталайлы. Балдар, бир аз эс алып алдыкпы? Келгиле ана кийинки көнүгүүнү иштейли. 3-чү көнүгүү. Бир күнү сен сабакка келбей калдың. Анын себебин түшүндүрүп, түшүнүк кат жаз. Үлгүнө карап, түшүнүк кат жазууну үйрөнөбүз. Мен 17-майдан 19-майга чейин этим ысып ооругандыгымдан мектепке келе албай калдым. Ооруканага көрүнүп, дарыландым. Ал тууралуу доктурдун маалымдамасы бар. Түшүнүк каттын ээси 3-А класстын окуучусу Жорубаев Дамир. 20-май 2020 жыл. Силер да бош болгон кезде үлгүгө салып, ата-энеңерге түшүнүк кат жазып көргүлөчү. Эми кийинки көнүгүүгө өтөлү. 4-чү көнүгүү. Силердин классыңар майрамдык концертке даярдандыңар дейли. Кулактандыруу жазгыла. Биз 9-май жеңиш күнүнө карата концерт даярдап жаталы дейли. Анда төмөнкүдөй кулактандыруу жазмакпыз. Үлгүнө карап, кулактандыруу жазганды үйрөнгүлө. Кымбаттуу эже агайлар, окуучулар, сиздерди 8-майда саат 14:00 мектептин чоң залында 3-А класс даярдаган майрамдык кечеге чакырабыз. Келип көңүл ачып кетиңиздер. 3-А классынын окуучулары. Карагылачы балдар, иш кагаздарынын түрлөрү биздин күнүмдүк турмушубузда абдан керектүү экен. Силерге бүгүнкү сабак түшүнүктүү болсо, үйгө тапшырма алып алалы. Адаттагыдай эле 5-чи көнүгүү берилиптир. Караңгы токой деген темада баяндоо текстин түзгүлө. Балдар, бул көркөм сөздөрдү пайдаланып түзүүгө аракет кылгыла. Биринчи сөз чачтан көп, өтө көп, абдан көп. Чычканды жүргөлөгүз. Абдан калың, өтө жыш, чытырман. Буту бутуна тийбей, жеңил, элпей кыймылдоо. Тез жүгүрүү, эки көз 4 болуу, эңсөө, чыдамсыздык менен зарыга күтүү, боор эзилүү, абдан жакшы көрүү, токтоно албай күлүү деген маанини түшүндүрөт. Балдар, бул көркөм сөздөрдү ооз-эки кептеде колдоно жүргүлө. Ошону менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.